табиаттын жазайы, сирен гүлдөп жытаңгыган майайы, сулуулуктун ачып турган ажарын, куттуу болсун апалардын майрамы. Эч убакта болгусу экен арманы, аман болуп үй бүлөсү балдары, таазим кылып энелерге ийилем, бейиш болуп энелердин таманы. Саламатсыздарбы, курмандуу кошуга кечиңиздер менен бүгүнкү апаларыбыз үчүн арналган майрамдык иш-чаранын жалпы катышуучулары жана ардактуу апалар, ак жолукчан мээримдүү энелер, жаркылдаган эжелер, майрамыңыздар менен. Аламды аял жердеген аялсыз жашоо бар бекен дейт. Bir kolu menen düğüne termetse, bir kolu menen beşik termetken, 500 bolgon apalarımızdan mınake barın başın biriktirip, ak dastarkonu jaynatıp, ısık jayın kaynatıp sizlerden yüzünüzlerge mayram tartulagan uyuşturuu тобун sizlerden kol çağımızlar menen çakırabız. Alбетте sizlerge улуу сөздөрүн, жылуу сөздөрүн камдап келген бул өзүңүздөрдөн уулуңуздар. Bizden mırzalar, algaç kutlukta üçün söz, dostluk, bağış, ayıl ıntımağı, Koğumduk birikmesinin töragası, Metsenat, Koğumduk işmer, Gülcigit, Cumayev'de kol çallar beni çakırabız. Ak Niyet Fondunun töragası, Medir Saparbayev mırzanı da kol çallarının koşulasında çakırabız. Uyuşturu tava. Apalar mayramdык маанайыңыз жакшыбы? Өзүбүз үчүн бир кол чапкылчу апалар, аман болуңуздар майрамыңыздар менен. Сиздер үчүн жигиттер алдыңыздарда. Куш келипсиздер, кымбаттуу биздин апалар, энелер. Бул дүйнөдө эң ыйык нерсе ар бир адам баласы үчүн энеси болот. Biz şu bugün жалпы өрөнүбүздүн, şu жалпы түштүк аймагыбыздан, жалпы биздин айылдан бардыгын камтып чакыранга аракет кылдык. Бирок албетте баягы чакырылбай, жетише албай кала турган жерлер, учурлар болот экен. Эми бул жерде ар бир келген апалар биз баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирип, таазим эткибиз келет. Таазим. Barınızlar kuş gelipsizler. Biz ardayım ar günü silahımız kelet. Sizler için ar bir gün bayram olsun kalay tilek. Bırak tilekке karşı eneler günü de bugün şu bayram katarı aytılgan eken 15. mayda ötmegele ar bir may ayının 3. bazarı dep belgilengen. Emi biz dagı bu жерде биздин кичине иш-чаралар болуп атты. Ошолорду дагы баарын тең жыйынтыктап келатып анан бүгүн бир майрам өткөзөлү. Ушу жуманын куттуу күнүндө жума намазды окуп алып, жакшы бир дуа кылып, андан кийин ушу энелерибиздин да батасына жетишип, Кудайым буйрса, ошо сиздердин батаңызды да алганга насип кылсын деген ой тилек менен бүгүн баарыңыздарды чакырып отурабыз. Дагы бир жолу куш келипсиздер. Бар болуңуздар. Урматтуу энелер, урматтуу апалар, урматтуу биздин бейиштерибиз. Сиздерге биринчиден бизден терең таазим. Пайгамбарыбыз айткан, бейиш энелердин кадамынын астында деген. Мен ойлойм, бул сөз ушул эненин канчалык улуг экендигин, эне бул биздин жашообузда канчалык негизги ролду ойногондугун ушундан билсек болот. Себеби дегенде бейиш бул ар бир мусулмандын кыялы. Ар бир мусулмандын күнү түнү аракет кылган, көздөгөн максаты бул бейиш. Ал эми ошондой бейишти Алла Таалам ошол эненин кадамынын астында кылып коюп атат. Ошон үчүн сиздердин ыраазычылыктарыңыздар биздин бул бейишибиз. Ошон үчүн бир күн болсо дагы эми
Albatta mына ажекебиз айткандай, биз сиздерди күнүгө сыйласак дагы, бирөө өзүнүн энесин жонуна жөө ажылык алып барып келгенде, мен эненин сүтүн актадымбы дегенде, бир акылман айткан экен, сен бир күн кыйналып толгогонун гана зорго актадың деген экен. Ошон үчүн сиздердин сүтүңүздөрдү биз эч качан актай албайбыз. Канча сыйлабайлы, сиздер андан да жогорку нерсеге татыктуусуздар. Бул биздин ушул Сузак биримдиги коомдук бирикпесинин атынан кандайдыр бир кичинекей сый деп кабыл алып коюңуздар. Ар дайым бар болуңуздар, ден соолукта болуңуздар, төрүбүздүн көркү болуңуздар. Дайым бизге бата берип, бата кылып колдоп жүрө бериңиздер. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу апалар, урматтуу бейишибиздин ачкычтары. Сиздер бар, бүгүн мынакей күн ачык, жаркырап биз алдыңыздарда бүгүнкү күндү майрамга толтуруп отурабыз. Албетте сиздер бар, жашоо уланып. Энелер бардыгыңыздардын биринчиден майрамыңыздар менен оорубаңыздар, ден соолукта болуңуздар, көп жашаңыздар. Мына ушундай майрамдардын, ушундай кечелердин төрүндө баата эне болуп, ушундай төрдүн көркү болуп жүрө бериңиздер. Ал эми бүгүнкү ушул иш-чарада 3 коом биригип ушундай сонун иш-чара өтүп, жогоруда устаздарыбыз айтып кетти. Сузак биримдик коомунун төрагасы жана Достук багыш ынтымак биримдик коомунун төрагасы мына сонун сөздөрүн айтып кетти. Албетте бул агаларыбыз мына ушул Жалал Абадтан чыккан агаларыбыз, мына биз ушул агаларыбызды көрүп, ушул агаларыбыздын жасап аткан жумуштарын жасасак деп, мына сол жагыбызда бу тоорусундагы тынымсыз кызматта жүргөн биздин устатыбыз агайыбыз Ырысбек Жабиров мына ушул уюштуруунун эң чоң кызматтарынын бириндеги агайыбыз. Негизгисинен энелер бар болуңуздар. Быйылкы иш-чара сонун деңгээлде өтүп атат. Анткени 3 коом биригип бардыгыңыздардын башыңыздарды бириктирип ушул жерде сый урмат тартууланат. Айрыкча бул жерден алыстан келген, Баткен областынан келген, Баткендин Аксай, Борукка чектешкен Аксайдан келген, Ноокат, Араван, Каракулжа, Кара Суу, Ноокен, Базар Коргон, Өзгөн райондорунан келген баатыр апаларыбыз бар. Жана башка Жалал Абад, Сузак райондорунан чогулган апаларыбыз бар. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Буйруса бул иш-чара мына ажекелерибиз айтып кеткендегидей салтка айлангандай жылда өтүп турат. Дайыма ушундай төрдүн көркү болуп жүрө бериңиздер. Оорубаңыздар, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ден соолук болуңуздар. Рахмат, кетпей турасыздар. Чындыгында ушундай биздин бейишибиз болгон апаларыбыздын ак батасы менен агарып көгөрүп келесиздер. Кыргыздын кыран жигиттерине бир кол чаап коюңуздар. Дагы деле бүтүндө кыргыз элибизге таанымал болгон мынакей биздин Ырысбек Жабиров агайыбыз ушул 3 мырза жөнүндө бир кыскача токтолуп өтөйүн дейт. Андемесе сөз агабызда. Саламатсыздарбы урматтуу энелер, урматтуу апалар, майрамыңыздар кут болсун. Жогорудагы менин инилерим, досторум, ажылар айтып кеткенде, ажекемдер айтып кеткенде, эмне кылсак дагы ал аздык. Ошол жогорудагы сөздөргө кошулам. Бул кол чабуулар бардыгы сиздер үчүн. Мен кичинесинен баштап бул жерде алыстан, Баткенден келген, Оштон келген, Жалал Абадтан келген, Бишкектен келген конокторубуз бар. Ошондой эле Сузак районунун 14 айыл өкмөтүнөн келген конокторубуз бар. Мен бир аз тааныштырып коеюн деп чечтим. Меделинибиз Аманат Ак Ниет деген биздин айылдан болот, коомдук фонду жетектейт. Бул жигит ушул убакка чейин 30 адамды чет мамлекетке апарып, баягы жүрөгүн, боорун алмаштыруу боюнча операция кылдырып келди. Эң чоң соор иштерди жасады. Ошондой эле 21 адамга үй куруп берди. Мына акыркы 4 жылдын ичинде. Өзүбүздүн окуучубуз болот. Мен дайыма айтам, бул жигитти дагы, Маратты дагы, бул инимди дагы айтам. Силердин жүрөгүңөр меникиндей эле жүрөк болсо керек, бирок менин жүрөгүмө бир канча батат билбейм, бирок силерге ала тоо батат депчи. Мына ошондой жигиттерибиз. Азыр Марат инибизди айтайын, кичинесинен чоңдотуп кетейин. Марат инибиз
Биздин Сузак биримдиги деген коомдук фонду Бишкек шаарында уюштурганына 4 эле жыл болду. Биринчи жылы уюштурганда районубуз үчүн бир 10 миллион сомдук иш кылдык. Кийинки жылы 15 миллион сомдук иш кылдык. Анан ковид болуп калды. Ковидте да жакшы иштерди кылдык. Анын баары сайметирип, өздөрүн мактаганычы болуптур деген ойдон алыс бололу. Биздин быйылкы жылы жыл сайын ар бир айыл өкмөттөн төраган алмашып турабыз. Быйылкы жылы Курманбек айыл өкмөтүнүн өкүлү Нуралиев Марат мырза. Бул Марат мырза жөнүндө айтып кетсем, бул коомдук ишмер, жаштар министрлигинде орун басар болуп иштеген эң башкысы Кыргызстанда Кур'аны Каримди которгон 4 адамдын бири. Кубейк Ислам университетинде проректор болуп иштеген. Азыр ажылык сапар боюнча чоң бир фирманы жетектейт. Эртең дагы ошол жака жөнөп жатат. Ак жол каалап бир кол чабууларын кубабыз. Гүлжигит Чумаев, муну Сузак району жакшы билесиздер. Меценат, коомдук ишмер. Мен бир нерсени айтып коеюн, бул иш-чара боюнча биздин достук багыш айыл ынтымагы коомдук бирикмесинин төрагасы Гүлжигиттин жетекчилиги менен 10 жылдан бери өрөөн ынтымагы деген 100 мектепти чогулткан футбол турнири болуп турат. Мектептер аралык 100 мектеп чогулткан. Кече күнү ошол турнирди аяктап, жеңүүчүлөрдү сыйлыктарын берип, жакшы тосуп алып узаттык. Кол чабуулар болсун. Андан кийин ушу биздин айылдын ынтымагы жигиттерибиз менен биргеликте Советтер Союзунун баатыры Тукубай Тайгараевдин атына 7 жылдан бери эл аралык эркин күрөш боюнча чоң белдеш болот. Жыл сайын 5 мамлекеттен келет. Жылда 1000ден ашык келет. Быйыл 850 спортсмен келди. Тажикстандан эле келбей калды. Калган Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан жана Россиядан баштап келишти. Кече күнү 3 күн ушул спортсмендерди турнирин өткөзүп, жакшы тосуп алып, 800 спортсменди узаттык. Ушул Гүлжигиттин төрагалыгы менен кол чабуулар болсун. Балдар кандай ийгиликке жетпейли, ийгиликтин артында биздин апаларыбыздын ак баталары турат эмеспи. Мына ушундай уулду ак сүтүн бербей эмизип баккан, ушул эл уулу кылып тарбиялаган Гүлжигит мырзанын апасы сыйлык тапшырып коелу деп мынакей Ак ниет аманат коомдук кайрымдуулук фонду келип отурат. Ыраазычылык баракчасы Бактылуу Баатыр эне Жумаева Аталат Жамшитовна сыйланат. Тартыптуу уул кыздарды тарбиялап өстүрүүдө өлкөбүзгө кошкон салымыңыз үчүн Ак ниет аманат фондунун атынан жана өзүмдүн атынан терең ыраазычылык билдиребиз деп Сапарбаев Медербек мырза. Кандай эне тууду экен ушундай уулду деген мына ушулдай караңыздарчы. Сакадай бою сары алтын болгон биздин апабызды урматтап сыйлап, мына ушундай сыйлыктар менен сыйлап турган чагыбыз. Баткендиктер барбы? Баткендик апалар каерде отурасыздар? Ой, барсыздарбы? Келиңиздер, сиздерди чакырабыз. Атайын алыстан атарытып, жол карытып келипсиздер. Сиздер үчүн сыйлыктар бар. Келиңиздер апалар, ата талган апалар. Зебениса эже, келиңиз апа. Надырова Зебениса. Жанжигитова Үрөлкө апа. Дагы деле Баткенден келген биздин ардактуу бейишибиз апабыз Доронова Курманжан апа келиңиз.
Doronova Kurmanjan apa, Баткен областы. Раушылық барақчасы менен Шайымқұлова Букализая апа сыйланат. Келіңіз, Шайымқұлова Букализа апа. Belgili bizdin ilimiz Suaktın kulunu Kuğutul Satiyelik Tınar Kurbanaliyev, Senat Tınar Kurbanaliyev'ke Töragam Marat Tınar'ı tapşırar. Sol çağlar benim kanday ayak buldu kel Tınar Bay vurdu. Sol çağlar benim Tınar. Eki o söz sana Üşetip Sultan'ın vermesem ki müstüplerin akça sorap yine ekber. Bunu batırenen kim esmişsiniz ha? Senin ayamlar çok doğrularınız batırenen karmatı koyuyorum bana. Assalamu alaikum. Urmatlı apalar, urmatlı ecelerim, çengelerim. Barımızlar, şu mayramızlar kut bolsun. İyilik niyete geçiş yok da koy biraz 2-3 gün geçirek bolup gelse de şu ağalarımızga tereң rahatsızlık bildireri, Gülcügün ağabeyimizga, bizning şu Suzak qo'm yetekçilerine barımızlarga tereң rahatsızlık bildiremiz. Mayramızlar kut bolsun. Biskeslikli bulvarında cüçelin, şu teyapak cıldı solun günlerden, süyem canım dipçelin, bir götürü birge süyüm cüngönde, ah değil güdana, yüreğimde sen ana, oh değil güdana, süyem seni güdana, ah değil güdana, yüreğimde sen ana, oh değil güdana, süyem seni güdana. Şu büyüklüğüne papa vermeydi. Şu nevere çevire kıvıra urfağın ardı. Kıyamet geçeyin Allah'ım ilimdar kısın, bilimdar kısın, hafız, kar, saltak. Bilgen derken kavrul, onu kapatacağız. Nereye gelirlerim, nasıl düşmanım, ne gelin gidiyorum, kırıldım hayalinde uçamadım, kırıldım, uğrağında da dinliyorum, atamı tutsayısın der, benim kavrul. Çaçımdı tarasam da tarabasam, gözgünü karasam da karabasam. Bir gana apam meni canıp gittin, bir gana apam gebin tanıp gittin. Kiyimim cuponu bol aşkere Yaşomo kış gelebi, yaz gelebi, bir gana apam beni süyüp tura, bir gana apam mağa
кийимим жупуну бул аш келеби жашоомо кыш келеби жаз келеби бир гана апам мени сүйүп турат бир гана апам мага ийип Kıyalım жақшысында, жаманында Kıyalbay тебе бағам баламында Апакем жалғыз адам Апакем чындап менин аярымда Кийимим жупуну бул аш келеби жашоомо кыш келеби жаз келеби бир гана апам мени сүйүп турат бир гана апам мага ийип турат бир гана апам мени сүйүп турат. Сый ошо жакшылык бергендерсиңер силерге миң эрте, миң эсе кайра кайтсын. Анда силерге ушу агын суудай дагы бир жолу узун өмүрдү эч качан кабагыңар бүркөлбөй, жамандык көрбөй, булактай тунуп көңүлдү каалайбыз. Амин.